Сауд Араб падышачылыгынын ажылык боюнча министрлиги быйыл кыргызстандык зыяратчыларга 5485 квота берди. Орундар аймактагы калктын санына жараша бөлүнүп, каттоо электрондук негизде өткөн. Ажыга баруучулардын саны жылдагыдай эле көп болуп, бул иреттагы 1600дөй жаран кийинки жылкы кезегин күтүп калганы маалымдалат. Негизинен катталуу учурунда 7026 адам катталды. Ажыга барабыз деген. Мына ошолордун ичинен 5400 гана биз жиберебиз, калганы 1600 адамдай кезекте туруп калды. Биздин негизги эле ажылыкка апаруу, каттоо быйылкы системабыз 2014-жылы чучукулак менен башталган болсо, андан кийин мына азыр электрондук кезек менен алып келе жатабыз. Зыяратчыларды ташый турган авиакомпанияны тандоо үчүн сынак жарыяланып, натыйжада Сауд Аравиянын Flynas компаниясы утуп алган. Учак толук кандуу камсыздандырылган жана ажыга баруучулар үчүн бардык талаптагы шарттар каралганын айтышат адистер. Бир авиакомпания болгон себеби Кыргызстандын авиакомпаниялары азыр Европанын кара тизмесинде, бул кара тизмени Саудовская Аравия колдонот, бул немени, Европанын немесин, запретин. Айтып коеюн, жанакы баа тууралуу көп бул жактан суроолор болуп атат. Биздин кошмо мамлекеттер карасак, Казакстанда 1600, Алматадан, Тажикстандан, Душанбеде 1630 былтыр болгон. Мына биз 1500 бейлүүдө Кыргызстанда. Ошон үчүн муну салыштырма келгенде дагы бул жагынан бул кандай десем базар баасынын тегерегинде. 5485 кишинин ичинде зыяратчыларды коштоп жүрүүчү 109 ажы башчылары да бар. Аларда атайы сынактын негизинде тандалып алынып, окутуулардан өткөнү маалымдалат. 59 зыяратчыга бирден дайындалган ажы башчылары учак жол киресин, жатакана сыяктуу кызмат акыларын төлөшпөйт. Бирок ажыга барчулар банкка төккөн $2800 ичинен аларга да $30 каралмакчы. Турган чыгымдар болот. $30 30 күнгө, $50 күнүнө бекитилген. 3-4 жыл мурун $100-150 бөлүнүшкөн. Биз ушул урушунун мүчөлөрү $2000-3000 жогору алган ажы башчыларды 2 жылдан бери $1500 кыскарттык. Ошондо күнүмдүк проживание жок бул жерде. Күнүмдүк чыгымы ошол эле постановлениянын негизинде иш сапар чыгымдары командировочный жазып беребиз, барып штамп басып келет. Зыяратчылардын кийүүчү атайы кийимдери да даяр. Ал эми менингит жана сасык тумоого каршы эмдөө иштери сапарга чыгаар алдын жүргүзүлмөкчү. Быйылкы ажыга баруучулар үчүн дагы бир ыңгайлуу шарт түзүлүп жатат. Дүйнөнүн төгөрөк бурчунан барган миллиондогон зыяратчылар арасында кыргызстандыктар адашып кетпеш үчүн автоматтык идентификациялоо жана алардын географиялык жайгашуу ордун оңой табуучу мобилдик тиркеме иштелип чыгууда. Эң жакшысы бул бейджик жасалат. Бейджиктин ичинде бардык информациялар болот. Ошол ажынын кайсыл жерде жүргөнүнү штабтагы, ажы баштыдагы, сервердагы маалымат келип тура турган. Эми 2-3 миллион ажы бар жерде адашып кетүү оңой эле. Ошол ажыларыбыз адашып жоголуп кеткен болсо, ошол жоголдум деген сос дегенди баскан болсо, же бир кабар берген болсо, анын мобилдик картадан кайсыл жерде турганы билинип турат экен. Жалпылап айтканда зыяратчыларга көрүлгөн камылга өз нугунда жүрүп жатыптыр. Төлөм акылар болсо банк аркылуу жүргүзүлүүдө. Аймактар арасындагы ажыга баруучулардын санына өңүлсөк, Ош облусу менен Жалал Абад облусундагы зыяратчылар көптүк кылат. Катталгандардын арасында эң эле азы Нарын облусунда экен. Ал эми ажыга баруучулардын алгачкы тобу 25 июлда сапарга аттанышмакчы. Шайыр Жунусалиева, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.